أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتقوى في الدين يا أرحم الراحمين. Алғаш Аллах Таалага мактоолорду, даңктоолорду айтып, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй бүлөсүнө, жакындарына салам салаваттарды айтып, сабагыбызды баштайбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биз Тухфатул Мулук китебинен мурдакы сабакта намаз китебине киришкенбиз. Анда эң биринчи фарздарын, андан кийин важиптерин, сүннөттөрү жөнүндө жалпылай айтып, андан кийин фарздарын бир-бирден чечмелеп баштаганбыз. Фарз деген бул эмне десе, ал ошол сөздү же болбосо ошол кыймыл аракетти кылбаган адамдын эмне дегенбиз, намазы дурус болбойт. Же болбосо кайра башынан эгер ошол амалдарды же сөздөрдү айтпаган болсо, намаздын ичинде же сыртында, анда ал намазын кайра окуп бериш керек болот дегенбиз. Ал эми важиптерди унутуп таштап кеткен болсо, эмне кылат дегенбиз, анда сажда сах кылуу менен намазы толук болот. Ал эми сүннөттөрдү таштаган адамдарды, сүннөттөрдү же болбосо аткарбай койгон адамдардын намазы дурус болот, бирок намазынын толук сообун албайт. Башкача айтканда, ошол кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатын эгер кимде ким аткара турган болсо, ошого бекем боло турган болсо, пайгамбарыбыздын шафаатын алуу ийгилиги, шафаатын алуу бир жыргалчылыгы насип болот. Эгерде кимде ким аткарбай кое турган болсо, ошодон куру жалак калып калуу коркунучу бар деп айтканбыз. Эми бул фарздарды, важиптерди негизи ибадат деген, ибадатты бул ошол кимге биз ибадат кылабыз, биз башкача айтканда Аллах Таалага ибадат кылабыз. Ал эми ибадаттын тартибин бизге ошол биз ибадат кылып жаткан зат бизге түзүп, ошону тартиптеп берет да. Башкача айтканда, бул нерсени башка бир адам оюнан чыгарып же болбосо ошондой кылганга болбойт. Эгерде ошондой боло турган болсо, анда башаламандык болот. Бул нерсени бизге ошол биз кимге сыйынып жатабыз, ошол зат бизге түзүп берет, ошонун негизинде кылышыбыз керек болот. Бул жерде мындай кылса боло берет, же болбосо мындай кылса деле эчтеке болбойт деген нерселер болбойт. Бул жерде ошол кимге биз сыйынып жатабыз, Аллах Таала ошол кандай түзүп берген болсо, кантип окуш керек, өзүнө кантип ибадат кылууну буйруган болсо, ошол тартипте ибадат кылууга биз милдеттүү болуп эсептелинебиз. Мурдакы сабакта ошол намаздардын убактылары тууралуу баштаганбыз, кайсыл намаздын убактысы кайсы убакытта болот, ошолор жөнүндө кеп болгон. Эми бүгүн ошону улап, андан кийин кийинки шарттарына өтөбүз. Башкача айтканда, намаздын шарттары болот, анан рүкүндөрү болот. Шарттары бизге белгилүү кандай? Бул сырткы парыздары. Ал эми рүкүндөрү болсо, бул ички парыздары деп билип жүрөбүз. Биз ошол сырткы парыздарынын биринчисин убакыттары тууралуу өтүп жатканбыз. Эми ошону улайбыз иншалла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Биз мустахаб убакыттары кайсыл убакытта ошол намаздарды окуу мустахаб болот. Ошолор жөнүндө бүтүп, эми бүгүн Калл мусаннифу рахимахуллаху таала ва вактул жумаати вакту зухри дейт. Жуманын убактысы, жума намазынын убактысы бул бешим намазынын убактысы болуп эсептелинет дейт. Башкача айтканда, бешим намазы качан болот дегенде, биз күн чак түштөн бир аз оогондон кийин бешим намазынын убактысы башталат деп айтканбыз. Андан качанга чейин уланат десе, анда талаш бар деп айтканбыз. Туурасы ошол бир нерсенин көлөкөсү ошо 2 эсеге узарган убакытка чейин ошол бешим намазынын эң акыркы убакыты деп айтканбыз. Жума намазынын дагы убактысы ошондой болот. Ва вактул жумаати вакту зухри дедик. Ва вакту салатил айдейн
min irtifai şemsi ila zawaliha. Жана ошол жума намазга байланыштуу эгерде жума намазынын убактысы өтүп кете турган болсо, бир жуманы окуган жок, бирок жуманы окуган жок, жума намазынын убактысы 5 намазы дедик, анан асыр убактысынын намазы келгенде жуманы каза кылбайт, жуманын казасы жок. Ал учурда 5 казасын окуп берет да. Wa waqtu salatil aydayni min irtifai şemsi ila zawaliha. Жана эки айт намазынын убактысы дейт, бул күн чыккандан кийин, ошол күн чак түшкө күн чыккандан баштап чак түшкө чейинки убакыт, бул эки айт намаздарынын убактысы ушул убакыт дейт. Завалиха деген ошол күн чак түшкө чейинки убактысы, чак түштөн кийин уже 5 намаз башталат. Чак түштө намаз окуу макруh болуп эсептелинет. Чак түшкө чейинки убактысы бул ошол айт намазынын убактысы дейт, күн чыккандан баштап. Эми кийинки тема бул кайсыл убакытта намаз окуу макруh болот, ошол жөнүндө болот. Wa awqatil karahiyati thamaniyatun дейт. Макруh болгон убакыттар, намаз окуу макруh болгон убакыттар бул 8 дейт. 8ге бөлөт. Мунун 3-өсүндө окуу арам болот, жана ошол окуган намазы жокко чыгат. Башкача айтканда батыл болот. Ал эми 2 убакыт бар. Ал убакытта белгиленген бир нафил намаздар бар. Ошол намаздарды окуу макруh болот. Ал эми андан кийинки 3-өсү болсо, бул жалпы эле башка awqatul amma деп коет. Бул убакытта жалпы нафил намаздардын баарын окуу макруh болуп эсептелинет. Эми ушул 8-өнү бирден айтып баштайбыз иншалла. Awqatul karahiyya 5 дейт. 8 дейт, 8 дедик. Макруh болгон, намаз окуу макруh болгон убактар 8. 3 yukrahu fiha kullu salatin wa sajdati tilawati wa sahw. Жана ошолордун 3 убакыты бар. Бул учурда сажда тилава, жалпы намаздар, нафил болсун, фарз болсун, каза намаздар болсун, жана саждату тилава. Саждату тилава дегенди билебиз. Куранда 14 аят бар. Ошол аятты окуган учурда сажда кылуу важип болот. Ошону дагы кылуу, ошол сажда тилаваны кылуу дагы макруh болот дейт, жана сажда сахв. Эгерде бир адам важиптерди таштап кое турган болсо, намазда важиптерди аткарбаган болсо, ал сажда сахв кылат дедик, намазы толук болуш үчүн. Ошону дагы кылуу макруh болгон 3 учур бар дейт. Алар инде тулуш шемси. Күн чыгып жаткан учурда. Күн чыгып жаткан учурда жалпы намаздарды окуу, же болбосо бирөө Куран окуп жаткан болот. Ал ошол Куран окуп жатып, жана сажда аятын окуса, ошол учурда дагы сажда тилаваны аткаруусу дагы макруh болуп эсептелинет, харам болот. Бул азыркы алдыңкы 3 убакытты айтпадыкпы? Ал 3-өндө макруh эмес, ал учурда арам болот. Ал үчөө күн чыгып жаткан учурда, жана күн чак түштө, жана күн батып жаткан учурда. Бул учурда эмне үчүн арам десе, анткени ошол күнгө сыйынгандарга окшошуп калбоо үчүн бул нерселер арам болгон. Анткени ошол күнгө сыйынгандар бул чак түштө, эртең менен күн чыгып жаткан учурда, жана күн батып жаткан учурда ошол күн менин кудайым деп ошого сажда кылып, ошого ибадат кылгандыгы үчүн аларга окшошуп калбоо максатында бул намаздарды окуу макруh болот. Бул шарият бизди bundan тыйган. Анан мындай нерсе бар. Эгерде эртең менен багымдат намазынын фарзын окуп жаткан учурда күн чыгып калды. Күн чыгып кала турган болсо дагы акыркы убакыты болуп калды да, анан багымдат намазын окуп аткан учурда күн чыгып калды. Анда дагы эгерде ошол багымдат намазын толук окуп бүтүрө элек болсо, анда ошол багымдат намазын дагы кайра күн чыккандан кийин, ошол учурда окуганга болбойт. Күн чыккандан кийин кайрадан окуп берүүсү милдеттүү болот, каза кылып. Жана чак түштө дагы
намаз окуганга болбойт. Эртең мененки жана күн чыккан учурда болбойт дебедикпи? Күн чыккандан баштап 15-20 мүнөткө чейин эме окуганга болбойт. Эч кандай намаз окуганга болбойт. Ошол күндүн чыгуусу ошол арам убакыт 15-20 мүнөткө созулат. Андан кийин анан духа намазы барго, 2 рекет. Ошол духа намазын андан кийин окуу сүннөт болот. Эртең чак түштө болсо, чак түш бул бешимге чейинки убакыт. Ал болсо ошол 2-3 гана мүнөткө уланат дейт да. Башкача айтканда, ошол бешимге чейин бешимге чейин чак түш болот. Биз айтпадыкпы, бешимдин убактысы качан десе, ошол чак түш күн чак түш болгондон кийин, анан бир аз оогондон кийин, анан бешим намазынын убактысы дегенбиз. Ошол чак түш канчага уланат десе, 2 же 3 эле мүнөткө уланат дейт. Ошол учурда дагы намаз окуу, бул намаз окуу же болбосо сажда тилава кылуу же сажда сах кылуу дагы булар харам болуп эсептелинет. Үчүнчүсү бул гурубиха илля асра ямихи. Жана күн батып жаткан учурда дагы намаз окуу эмне болот? Арам болуп эсептелинет. Бул убакыт дагы ошол 20 мүнөткө чейин уланат дейт. Бирок эгерде бир адам ошол күндүн казасын эмес, башка күндүн эмес, ошол күндүн асыр намазын окуй элек боло турган болсо, анда күн батып жаткан учурда дагы намаз окууга уруксат берилет. Эгер бирөө мисалы асырды окуй элек болчу, анан күн батып баратат, шам намазынын убактысы жакындап калды. Эгерде Аллаху акбар деп эле намазга киришкен болсо, андан кийин шам намазынын азаны айтылса деле, ал адам ошол күндүн асыр намазын толук андан кийин азан айтылып жаткан учурда деле окуп салса, эмне болот? Ошол күндүн асыр намазынын казасын кайра окуп бербейт. Башкача айтканда, ошол убакыт асыр намазынын убактысына жетишип калды деп айтабыз да. Анан мындан башка жалпы эле ошол күн чыгып жаткан учурда, чак түштө күн батып жаткан учурда кандай гана намаз болбосун, асырдан башка бул намаздардын баары жокко чыгат. Каза намаз болсун, нафил намаз болсун, сажда тилава, сажда сах болсун, бул намаздардын баары бутулан, батыл болот, жокко чыгат. Башкача айтканда, бирөө эгерде ошол учурда каза намаз окуй берсе болот деп туруп окуган болсо, ал каза намазы окуду деп эсептелинбейт. Аны кайрадан окуп берүүсү милдеттүү болуп эсептелинет. Экинчиси болсо, ва вактани юкраху фихима ат-татавву вал-мандура ва рак'ата ат-таваф ва qada at-tatawwu afsadahu ва la yakunu ghayra dhalika wa huma. Жана андан кийинки 2 убакыт бар дедик, ал учурда белгилүү бир нафил намаздар бар. Ошол нафил намаздарды башкача айтканда мындай, нафил намаздар дегенде бирөө аль-мандура деп атпайбы? Аль-мандура деген бул мисалы бир апа айтты, эгер менин балам сапардан аман эсен келе турган болсо, мен 2 рекет намаз окуп берем деди. Бул кишиге ошол башында бул негизи нафил болчу да, ушинтип айтуусу менен бул важип болуп калат. Же болбосо вараката ат-таваф, таваф кылууда, Кабаны айланууда. 7 жолу Кабаны айлангандан кийин 2 рекет нафил намаз окуп берүүсү важип болот. Же болбосо ушул таваф 2 рекет таваф намазы, Же болбосо бирөө нафил намаз окуду эле, нафил намазга Аллаху акбар деп кирүүсү менен ошол намаз ал кишиге милдеттүү болуп эсептелинет. Бирөө жөн гана эртең менен мисалы кандай кылды? Эртең менен духа намазын окуп Аллаху акбар деп намазга киришкенде дараты сынып калды, же болбосо кандайдыр бир себептерден ошол намазын толук окуй алган жок, бирок ал нафил намаз болчу, толук окуй алган жок, бирок ошол намазга киргендиги себептен кийин кайрадан ошол 2 рекет кылып толук окубаган болсо, кайрадан 2 рекет нафил намаз окуп берүүсү важип болуп эсептелип калат. Ушул үчөөнү
ушул 3 намазды эки убакытта окуусу макрух болуп эсептелип калат дейт. Ал убакыттар кайсылар десе, ма байна тулуул фажри ва тулуу шамси. Эртең менен багымдат намазына азан айтылгандан баштап күн чыкканга чейин ошол намаздарды окуу макрух болот. Бирок бул учурда ошол күндүн багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүн жана каза намаздарды окуй берсе болот. Кайсыл убакта? Эртең менен багымдат намазына азан айтылгандан баштап күн чыкканга чейин ошол багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүн, ал нафил да, 2 рекет сүннөтүн окуганга уруксат жана ага чейинки каза намаздарды окуганга уруксат. Бирок жана антип мен балам эгер аман эсен келсе, мен ошол 2 рекет намаз окуп берем деди, же болбосо ошол Кабаны таваф кылып аткан учур ушул убакытка туура келип калса, 7 жолу ошол Кабаны айлангандан кийин 2 рекет намаз окуусу важип. Ошол намазды окуусу дагы макрух болот. Жана ошол бирөө ошол мисалы балам аман эсен келсе сапардан намаз окуп берем деди, 2 рекет. Ал дагы макрух болот ушул убакытта. Кайсыл убакыт дедик? Эртең менен багымдат намазына азан айтылгандан баштап күн чыкканга чейин. Жана бирөө нафил намазга киришти эле, бирок аягына чыккан жок кандайдыр бир себептерден. Бирок кийин кайра окуп берүүсү важип болот дедик. Ошол намазды дагы окуп берүүсү макрух болот. Биринчиси ошол багымдат намазына азан айткандан баштап күн чыкканга чейин. Бул биринчиси. Ошол 2 макрух болгон убакыттын. Экинчиси болсо ва ба'дал асри илал гуруб. Жана аср намазына азан айтылгандан баштап күн батканга чейин дагы ушул намаздарды окуусу эмне болот? Макрух болот. Бирок бул учурларда каза намаздарды окуганга уруксат берилет. Аср намазына азан айтылды. Анан ошондон баштап 2 бөлүнөт. Кайсыл учурдан баштап ошол биз айтпадыкпы, күн батып жаткан учурда намаз окуу арам депчи. Бирок ага чейин аср намазынан баштап биз мынтип билебиз да, кайсыл учурда күн батып жатат жана кайсыл учурда арам болот десе, ошол күн бар да, күндү караганда көзүң уялбаган абалдан баштап ары намаз окуганга эмне болот? Болбойт, макрух болуп эсептелинет. Бирок ошол күндүн асырын эле окуса болот дедик. Бул экинчиси ошол күндү караганда көзүң уялып жаткан болсо, ошол учурда дагы нафил намаз окуганга болбойт, бирок каза намаздарды окуганга болбойт. Качан күндү караганда көзүбүз уялбай, күндү мындай көзүбүздү жумбай, көзүбүз уялбаган абалда караганга мүмкүнчүлүк болуп баштаганда, анда ошол күндүн асырын гана окуганга болот, ага чейинки каза намаздарды да окуганга болбойт. Wa thalathatu awqatin yukrahu fiha at-tatawwu faqat deyт. Жана үчүнчүсү, биз буга чейин жалпы макрух болгон убакыттар 8 дедик, биринчи 3 айттык, андан кийин 2 айттык. Эми кайра 3 калды. Бул учур авкатул амма деп коет. Бул жерде жалпы эле нафил намаздарды окуганга болбойт. Буга чейин нафил намаздарды айтпадыкпы? Жанагы эгерде нафил намазга кирсең, бирок өтөп бере албасаң, до конца окуп бере албай калсак, анда ал дагы важип болуп калат дедик. Бул болсо ошол жалпы эле нафил намаздар. Бул жерде 3 айтат. Мындан башка дагы негизи абалдар бар, бирок бул жерде бизге 3 убакытты айтып берет да. Биринчиси ба'дал гуруби каблал магриб. Күн батты, шам намазына азан айтылды, бирок шам намазынын фарзын окуганга чейин шам намазын окуганга чейин дагы намаз окуу макрух дейт. Бизде Кыргызстанда азан айтылат, азандын артынан эле шам намазына комат айтылып, намаз окулуп кетет.
Бирок мисалы Иорданияда азан айтылгандан кийин шамга, андан кийин 10 мүнөттөн кийин 12-10 мүнөттөн кийин анан коомат айтылат да. Ошонун ортосунда дагы намаз окуу макруh болуп эсептелинет дейт. Бул эмнеге десе, биз айтпадык беле, шам намазын азан айткандан кийин тажил кылып эртелетип окуу мустахаб депчи. Ошол мустахабты таштап аткандыгыбыз үчүн макруh болуп эсептелинет. Эгерде жалпы жаамат мисалы Иорданиядагыдай болуп бекитилген болсо, мисалы азан айтылат, андан кийин 10 мүнөттөн кийин анан коомат айтылат деп, бирок ошол учурда бош убакыт бар да, ошол учурда окуй берсе макруh болбойт. Эгерде ошол шам намазынын кандайдыр бир себептерден мисалы көпкө чейин кечиктирип коюу коркунучу боло турган болсо, анда ошол учурда нафил намаздарды окуу макруh болуп эсептелинет. Экинчиси вактул хутбатил жума. Жана жума намазына хутба айтылып жаткан учурда дагы нафил намаздарды окуганга тыюу салынат. Ибн Умар радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида дахала ахадукум аль-масджид", эгерде силердин кимдир бирөөңөр мечитке кире турган болсоңор, "Вал имаму аля аль-минбар", имам ошол минбарда хутба айтып жатканын көрсөңөр, кимдир силердин кимиңер мечитке кирип имамдын минбарда хутба айтып жатканын көргөн болсоңор, "Фала салата вала калам" дейт. Анда намазда окубагыла дейт, жана сүйлөшпөгүлө дагы дейт да. Хатта яфрагал имам. Имам ошол хутбасын айтып бүткөнгө чейин дейт. Бул жерде ошол имам хутба айтып жаткан учурда сүйлөшүү дагы же болбосо нафил намаз окуу дагы макруh болуп эсептелинет. Себеби эмнеге десе, анткени ал жерде имам хутба айтып жатат. Элдин баары ошол элдин баарынын көңүлү ошол имамда болуш керек. Эгерде кимдир бирөөлөр четте сүйлөшүп отурган болсо, же болбосо бирөө намаз окуп жаткан болсо, ошол элди алаксытып, аларды кылгандык себептен бул намаз окуусу же сүйлөшүүсү макруh болуп эсептелинет. Жума күнү. Ва кабла салатил айд. Жана айт намазынан мурда дагы нафил намаз окуу макруh болуп эсептелинет. Бул дагы ошондой. Бул ошол атайын жамаат чогулуп айт намаз окулган жерлер, мисалы намазканалар, же болбосо мечит болсун, ошол жерге барып айт намазынан мурда нафил намаз окуу дагы макруh болот. Эгерде үйдөн нафил намаз окуп анан кийин барсаңыз, мисалы духа намазы, анда дурус болуп эсептелине берет. Мунун дагы себеби ошол, барганда ал жерде жалпы элдерге насаат айтылат, кеңештер айтылат, же болбосо ошол садакатыл фитр жөнүндө кеп кылат имам. Ошол учурда элди алаксытып, элдин көңүлүн буруп, ошондой ошол себептерден бул нафил намаз окууну макруh деп айтабыз. Ушуну менен сырткы фарздардын биринчиси аль-вакт, вакыт тууралуу бүттү. Эми экинчи шартын окуйбуз. Аш-шарту ат-тани ат-тахара. Экинчи шарты, башкача айтканда, намаздын сырткы экинчи парзы бул тазалык, даарат. Тахаратул мусалли ва либасуху ва макануху шартун дейт. Намаз окуп жаткан адамдын денеси, анын кийими жана окуп жаткан жеринин таза болуусу бул сырткы парзына кирет. Ван najasatu naw'an. Эми мунун артынан эле нажасаттар жөнүндө айтылып кетет. Нажасат, оор нажасат жана жеңил нажасат болуп эсептелинет. Бул экөөнүн нажасаттыгында эч кандай айырма жок, бирок адамдын денесине же окуп жаткан жерине же болбосо кийимине тийип кала турган болсо, оор жана жеңил нажасат болбойбу, ошонун канча өлчөмдө эгер тийип калган болсо, ошону менен намаз окуганга боло берет. Эгерде канча өлчөм тийсе, анда намаз окуганга болбой калат деген натыйжасы ошол да. Ошол канчалык деңгээлде болот, канчалык деңгээлде болбойт экендигин бизге билдирүү үчүн эми бул жерде нажасаттар жөнүндө айтылып кетет.
биринчи айттык, намаз окуп жаткан адамдын денеси, кийими жана окуп жаткан жеринин таза болуусу шарт дедик. Анан нажасат экиге бөлүнөт. Биринчиси мухаффафа, бул жеңил нажасаттар. Жеңил нажасат деген эмне десе, бул вахия баулул фарас ва ма юкалу лахмуху ва хуру ма ла юкалу лахмуху минат тайр. Эти жейилген жылкынын жана эти жейилген жалпы жаныбарлардын заарасы бул жеңил нажасат болуп эсептелинет дейт. Жана канаттуулар бар го, канаттуулардын, эти жейилбеген канаттуулардын дагы тезеги бул дагы жеңил нажасатка кирет дейт. Ва юмнау минха кадра рубул удви ау рубу тарафил исаба. Эгерде ушул нажасаттар, жылкынын же болбосо эти жейилген жаныбарлардын, же болбосо эти жейилбеген канаттуулардын тезеги адамдын денесине же болбосо кийимине тийип калса, анда ошол кийимдин 1/4 азы боло турган болсо, андан аны менен намаз окуй бергенге болот. Эгерде 1/4 көбү боло турган болсо, анда бул намаз окуганга болбойт, бул өлчөм мененчи. Ал денеси болсун же болбосо кийими болсун, анда ошол 1/4 кийими бар, көйнөгү бар. Көйнөгүнүн 1/4 азына тийип кала турган болсо, анда аны менен намаз окуй бергенге болот. Бул эми кайсыл учурда, эгерде андан башка кийими жок болуп калган болсо, же болбосо ошол сыяктуу мындай критический убакыттарда да. Эгерде башка кийим болсо, албетте аны башка кийимин кийип алат. Эгерде андай мүмкүнчүлүк болбосо, анда ошол кийиминин 1/4 азы боло турган болсо, намаз окуй берет. 1/4 көбү боло турган болсо, анда намаз окуганга болбойт дейт. Кадейли вал дихриси вал кумми ва нахвиха ла ма дунаху. Бул кайсыл десе, бул ошол жанагы чоң өлчөмдөгү эмелер бар да. Зейл деген бул эме экен, көйнөк, аялдар кийген көйнөк. Ошол тизесинен ылдый, артына мындай чубалып түшкөн бир материал экен да. Ошону биз өзүнчө бир эме деп, мүчө деп эсептейбиз дейт да. Дихрис деген бул ошол жанакы көбүнчө согуштарда кийген шлем бар го, башына кийет, андан кийин анын бул жеринен ылдыйга дагы бир материал кетет. Ошону айтат. Анан ошонун башка кийгени өзүнчө дейт. Анан бул жактан ылдый болуп турган жери өзүнчө дейт. Олькумми жеңди биз өзүнчө бир мүчө деп алабыз дейт. Мындан кыска болгон, мындан кичинекей болгон өлчөмдөгү нерселерди, мисалы жака сыяктуу, алар этибарга алынбайт дейт. Эгер ушул жер нажасат болуп кала турган болсо, бул кечиримдүү болуп эсептелинет дейт. Бул китепте ушундай текст менен алып келет да, ушундай ибара менен. Бирок туурасы кандай десе, бул ошол жалпы көйнөк. Бул китепте айтып атат, бул матында. Мисалы, жең өзүнчө бир жеңди өзүнчө алып карайбыз дейт да. Бул жең, ушунун 1/4 азыркындай жеңил нажасат тийип кала турган болсо, 1/4 көп болсо, анда намаз окуганга болбойт дейт. Же болбосо бул жер өзүнчө алынат, туурасы болсо кандай дейт? Туурасы ошол көйнөк, бул көйнөк бар да, кийим. Ушул жалпылай өзүнчө алабыз. Шым бар, шымды өзүнчө жалпылай алабыз. Ошол шымдын 1/4 азы жеңил нажасат тийип кала турган болсо, аны кетирүү же болбосо ал кийимди алмаштыруу мүмкүн болбогон абалда болуп кала турган болсо, ошол намаз окуган адам, анда ошону менен намаз окуй берсе болот дейт. Мутамады кайсы дедик? Рубу сауп дедик. Ошол кийимдин көйнөк өзүнчө, шым өзүнчө, же болбосо үстүндө пиджак болсо, ал өзүнчө каралат. Ар бир мүчө өзүнчө эмес. Экинчиси болсо, бул оор нажасаттар.
оор нажасат деген эмне? Вахия бакиятун нажаса, ал бул деген ошол башка азыркы айткандан башка бир ушундан сырткыркы нажасаттарды биз эмне дейбиз? Оор нажасат дейбиз. Ага оор нажасаттарды буга чейин айтканбыз. Мисалы кан, же болбосо вино, коньяктарды, жана мисалы адамдын зарасы, тезеги сыяктуу нерселер, булардын баары оор нажасаттарга кирет. ووزن المثقال عفو في ذات الجرم مع الكراهة وقدر عرض الكف في الماعية وما زاد مانع. Оор нажасаттар эгерде 5 граммдан эгерде катуу нерсе боло турган болсо, тезек сыяктуу, анда бул нерсе 5 граммдан ашыгы, мисалы денеге же болбосо кийимге тийип калды, ошонун 5 граммдан көп боло турган болсо, аны менен намаз окуганга болбойт. Эгерде 5 граммдан аз боло турган болсо, аны менен намаз окуганга болбойт. Бул коюу же болбосо көрүнгөн нерсе, денелүү нерсе. А эгерде суюк нерсе боло турган болсо, жанагындай коньяк сыяктуу же болбосо зара сыяктуу нерселер боло турган болсо, анда алаканга суу куюп, мындай кылганда ошол алаканда канча суу кала турган болсо, ошонун өлчөмүнчөлүк жерде нажасат боло турган болсо, анда ал кечиримдүү. Эгерде андан көп боло турган болсо, ал нерсе менен дагы ошол кийимге тийген болсун, денеге тийген болсун, аны менен намаз окуганга болбой калат дейт. Анткени биз эмне дедик? Дененин, кийимдин жана окуп жаткан жердин таза болуусу шарт дедик намазда. ومحل الاستنجاء خارج عن العفو дейт. Истинжа деген бул ошол алдыңкы авретти чоң иш кылгандан кийин тазалоочу жерди тазалоону биз истинжа дейбиз. Ал дагы ошол канчалык өлчөмдө десе, ошол 1 дирхам деген канчалык өлчөмдө болот? Алаканга суу куюп, аны ачкандан кийин ошол жерде канча кала турган болсо, ошол өлчөмдү айттык. Эгерде ошондон аз жери ошол жерде нажасат боло турган болсо, анда аны жуу сунна дегенбиз. Эгерде ошондон көп болуп кала турган болсо, ал жерди жуу важип болот дегенбиз. Эми ошол жер дагы ал жерди дагы кошобуз дейт. Мисалы бир адамдын эме бар экен да. Турасы кандай? Турасы ошол адам эгерде оор нажасат боло турган болсо, 1 дирхамдын өлчөмүнчөлүк, аны менен намаз окуганга болбойт дедик. Бул жерге биз жанагы истинжа кылган арткы аврет барбы? Арткы авреттеги нажасатты кошпойбуз дейт. Ал жер өзүнчө эсептелинет. А денедеги нажасат, андан сырткары арткы авреттен башка жердеги нажасат өзүнчө эсептелинет. Ва рушашул баули карусил ибри афун. Жана зара кылып жаткандагы жана чачыраган майда-майда иненин учундай болгон майда-майда чачырандылар, тамчылар, алар дагы кечиримдүү болуп эсептелинет дейт. Бул дагы эмне? Шарияттын бизге берген жеңилчиликтери. Себеби андан сактануу кээ бир учурларда кыйын болот дагы. Анын баарын топтогондо жанагы биз айткан өлчөм дагы чыгып келүү коркунучу бар да. Кээ бир учурларда андан сактануу кыйын болот. Ошон үчүн шарият эмне деп атат? Эгерде ошол чачыраган зара денеге болсун, же болбосо кийимге болсун, жанагы майда чачыраган иненин учундай болгон майда заранын чачырандылары бул кечиримдүү болот дейт. ولو صلى على بسات صغير في طرفه نجاسة لا يصح ولو كان كبيرا يصح. Эгерде бир жай намаз дейбизби, ошонун үстүнө эгерде намаз окуй турган болсо дейт, анын бир бурчунда нажасат бар экен. Эгерде ошол намаз окуп жаткан нерсе эгерде кичинекей боло турган болсо, анда намазы дурус болбойт дейт.
эгерде чоң боло турган болсо ошонун көлөмү анда дурус болот дейт. Бирок бул жерде бизде матында бул жерде китепте ошентип алып келет. Эмне дейт? Эгерде кичинекей болсо, анда кичинекей жай намаз, анын бир бурчунда эмне бар экен? Нажасат бар экен. Анда аны менен намаз окуганга болбойт дейт. А эгерде чоң боло турган болсо, анда намаз окуганга болот дейт. А бирок туурасы ошол намаз окуп жатканда бешенеңиз менен бут койгон жердин таза боло турган болсо эле ошол жетиштүү. Намаз окуган жердеги бут койгон жер жана бешенеңиз тие турган жер таза боло турган болсо, ошол макан таза деп эсептелинет. Бул эми эгер ошондой бир абалга туш келип калган адам үчүн. ولو حمل المصلي نافجة مسك إن كانت بحيث لو أصابها الماء لا يفسدها أي لا ينتن تصح مطلقا سواء كانت من حيوان مذكى أو غير مذكى وإن كان يفسدها الماء تصح بشرط كونها من حيوان مذكى. Бул биз жакта белгилүү эмес, бирок арабтарда белгилүү экен. Мисалы бир жанагы эме бар го, кийиктер. Кийиктин киндигинин жанында бир ушундай жана сөөл сыяктуу бир нерсе болот экен. Аны алганда ошол кийик өлбөйт экен, бирок анын жыты аябай жакшы болот экен да. Арабтар бул нерсени ошол миск катары колдончу экен. Эми ошол нерсе, мисалы айбандын арам өлүп калган нерселердин, айбандын эти нажасат болуп эсептелинет да. Эми бул ошол нерсени алып алып кийиктин жанагы кийиктин сөөлдөй болгон бир мүчөсү экен да. Ошол нерсе адамдын чөнтөгүндө болсо, ошону менен намаз окуса болобу десе, аны менен намаз окуй бергенге болот дейт. Мейли ал ошол кийикти мууздап, адалдап сойгон болсун, же болбосо аны адалдабай, адал эмес жол менен өлгөн кийиктин ошол жыттуу жерин, киндиктин жанындагы жыттуу бир бөлүкчөнү алып алган болсо, анан ошону менен намаз окуй берсе болобу десе, аны менен намаз окуй бергенге болот дейт. Мейли ал ошол кийик адал жол менен өлгөн болсун, же болбосо арам жол менен өлгөн болсун, айырмасы жок дейт. ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة وربع ثوبه طاهر صلى فيه حتما ولم يعد. Эгерде ошол нажасатты кетирүүгө бир адамдын суусу жок экен. Нажасатты кетирүү үчүн эч нерсе жок экен, мүмкүнчүлүгү жок экен. Анда ошол кийиминин дейт 1/4 таза боло турган болсо, анда ошону менен намаз окуй берет дейт. Жана кийим тапкандан кийин дагы аны кайрадан окуп бербейт дейт. وإن كان طاهر أقل من الربع يخير بين الصلاة فيه وبين صلاة عاريا والأول أفضل. Эгерде кийиминин 1/4 бөлүгүнөн биринчиси мындай. Кийимди эгерде 4 деп эсептей турган болсок, 4 бөлүккө бөлсөк, ошонун 3-өө нажасат боло турган болсо дагы, бирок ошол нерсени жууп кетирүүгө анын эч нерсеси жок болсо, анда ошону менен намаз окуй берет дедик. А эгерде ошол жалпы 4кө бөлбөдүкпү? Ошонун 3/1 дагы, башкача айтканда 3/2 нажасат боло турган болсо дагы, ал кантип окуйт десе намазды, бул жерде эки нерсени айтып атат. Ал ошо кийимин чечип салып, жылаңач окуш керекпи, же болбосо ошол кийими менен эле окуй берсе болобу десе, бул жерде айтып атат, ошол кийими менен окуганы жакшы дейт.
Жылаңач окуганга караганда ошол кийими менен окуганы жакшы дейт. Бул жерде эмне болду? Доруратын ошол аны кетирүүгө анын суусу же башка нерсеси жок болуп калып, ошого муктаждык болгондугу үчүн ал жылаңач окуганы жакшыбы же ошол нажасат болсо дагы ошол кийим менен эле окуй бериш керекпи десе, ошол кийими менен эле жылаңач болуп окуганга караганда кийими менен эле окуган жакшы болот дейт. Бул экинчи шарты. Экинчи шарты эмне болду? Дененин, намаз окуп жаткан адамдын денеси, кийими жана окуп жаткан жеринин таза болуусу. Эми шартту салис, үчүнчү шарты болсо сатрул аура. Ауретти жабуу. Ауратур роджули ма бейна сурратихи иля рукбатихи ва рукбату ауратун ва сиррату ла дейт. Ва суррату ла дейт. Эми ауреттин жабык болуусу дагы бул намаздын сырткы фарздарынан болуп эсептелинет. Эми эркек кишинин аурети кайсыл жер десе, бул киндигинин астынан баштап тизесинин астына чейинки жерди бул эркектин аурети болуп эсептелинет. Башкача айтканда ушул жердин намаз учурунда жабык болуусу бул намаздын сырткы фарздарына кирет дейт. Эми киндик ауретке киреби десе, жок, киндик ауретке кирбейт. Бирок эки тизе ауреттен болуп эсептелинет. Эгерде тизе ачылып калса дагы, анда аврет толук жабылбады деп айтабыз. Тизе ауретке кирет, киндик ауретке кирбейт. Эркектин ауретинде. Ва ауратул хуррати жамиу бадениха ва ша'риха ауратун илля al-wajhi wal kaffaini wal qadamayn. Аял кишинин аурети кайсыл жер десе, эркин аялдын, күң эмес, эркин аялдын аурети кайсыл жер десе, жалпы денеси, чачтары бул ауреттен болот дейт. Бирок жүзү жана эки колу жана буту дегенде кадамы бул аурет эмес дейт. Бирок турасы кандай? Тура бети аурет эмес жана колу дагы аурет болуп эсептелбейт. Бирок буту намаз учурунда аурет болбойт, бирок намаздан сырткаркы убакытта аурет болот дагы. Эгерде кимде-ким ошол жаппай жүргөн болсо, намаздан сырткаркы убакта, анда күнөөкөр болуп эсептелинет. Бирок намаз учурунда кыйынчылык болгондугу үчүн аялдарга жеңил кылып, бул намаз учурунда аурет эмес деп айтабыз. Намаздан сырткаркы убакта ар бир аял буттун жабып жүрүүсү милдеттүү болуп эсептелинет. Ва ауратул ама мислул ауратир роджли ма зиядати батниха ва захриха дейт. Бул биринчи айтканыбыз бул эркин аялдардын аурети жөнүндө айттык. Эми экинчиси болсо бул күң аялдар. Азыркы учурда күңдөр жок, бирок ошол учурда күңдөр болгон. Жана эми ошолордун аурети кайсыл жерлер болот десе, күң аялдардыкы бул эркектер сыяктуу эле дейт. Эркектердики ошол киндиктен баштап тизесинин астына чейин дейт. Бирок буга кошумча күң аялдардыкы көкүрөгү жана арты далысындагы ауреттен болуп эсептелинет дейт. Себеби буларды ошол адатта күңдөрдүн адеп аклагы, жүрүм-туруму начар болот дейт. Анан Омар радыйаллаху анху ошол күңдөр жанакы эркин аялдардай болуп кийинип жүргөнүн көргөндө эскерткен дейт да. Силер күңдөр ошо күңдөрдөй болуп кийинип жүргүлө депчи. Башкача айтканда, жалпы денесин эмес, көкүрөгүн, артын жана эркектердин аурети кайсыл жер болсо, ошол жерин гана жаап жүрүүсүн буйруган дейт. Себеби булардын адеп аклагы, жүрүм-туруму начар болуп, анан эркин аялдарга дагы бир жала, ошолорго жаман сөз тийип калуу коркунучу себептен аларга ошол айырмаланып, эркин аялдардан айырмаланып жүрүүсүн буйруган дейт.
Күн аялдардын авретин билдик, Ва ауратул гализа вал хафифа саваун дейт. Жана ауратул гализа деген бул ошол мүчөлөр, алдыңкы артыңкы мүчөлөрдү айтат. Вал хафифа деген анда башка жерлери. Ошолордун эч кандай айырмасы жок дейт. Баары эле аврет болуп эсептелинет. Ва ма дуна рубул удви афун ва рубу маниун дейт. Ошол дененин 4/1 бөлүгүнөн азы кечиримдүү. Жанатан бери айтып атабыз. Эгерде ошол 4/1 азына нажасат тийип кала турган болсо, анда кечиримдүү дедик. Эгерде андан көп боло турган болсо, анда ал намаз окуудан тыйып коет. Ал жууш керек, же болбосо ошону менен кийимин алмаштырып, анан намазын окуш керек болот. الساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة لا يكفي дейт. Эгерде ошол кийген кийим жука болуп, дененин териси көрүнүп кала турганчалык жука боло турган болсо, ал кийим деп айтылбайт. Башкача айтканда, ал нерсе кийимди жанагы авретти жапты болуп эсептелинбейт. Ал кишилер кайрадан намазын окуш керек болот. Анткени авретти жабуу бул намазда фарз болуп эсептелинет. Шарттарынан мисалы жука нерсе кийип ала турган болсо, кээде мисалы кээде байкалып калат. Жука шым кийип алат. Андан ошол адамдын териси көрүнүп турган абалда, же болбосо үстүңкү кийим көйнөк болсун, же болбосо башка нерсе, ошол адамдын денесинин түсү, териси байкалган абалда бир кийимдерди, жука кийимдерди кийип намаз окуса дагы бул дагы дурус болбойт. Жана ошондой кийип алып көчөдө жүргөн дагы бул аврет ачык болуп эсептелинет дагы. Ал адам күнөөкөр болот, авратын жаппагандыгы үчүн. Ошон үчүн өтө жука кийимдерди кийбөө керек. Же болбосо мисалы аялдар же эркектер эгерде жандай жабышкан кийимдер бар го, шымдар, ошолор менен кийсе дагы намазы дурус боло берет дейт. Бирок намазындан сооп эмес, тескерисинче ошол күнөөкөр болот дейт да. Бирок намаз катары дурус болуп эсептелине берет. ومن فقد الساتر صلى عريانا قاعدا يومي بالركوع والسجود أو قائما يركع ويسجد والأول أفضل. Эгерде бирөөнүн кийими жок боло турган болсо, намазда авретти жабуу шарт дедик. Бирок бирөөнүн ошол авретин жапканга кийими жок экен. Ал эркек болсун, аял болсун, айырмасы жок. Ал киши кантип намаз окуйт эми? Же намаз окубайбы десе, жок, намаз окуйт. Кантип окуйт? Ал отурган абалда рүкү жана сажданы има менен, башкача айтканда, жанагындай рүкүнү бир аз ийилип, андан кийин кайра туруп, анан саждада андан көбүрөөк ийилип, ошентип окуйт дейт. Же болбосо туруп алып туруп, сажда рүкү кылып кадимкидей эле окуйт дейт. Бирок биринчиси жакшы дейт. Кийими жок киши отуруп алып эле ошол има менен окуганы бул жакшыраак дейт. Себеби туруп окуганда бир аз башкача сүрөт пайда болуп калат дагы. Ага караганда ошол отуруп алып окуганы жакшы. Жана шарият уруксат берет бул нерсеге. Мейли фарз намаз болсун, нафил намаз болсун, айырмасы жок. Эми буну менен авретти жабуу 3-чү шартын бүттүк. Эми 4-чү шарты бул истикбалул кибла дейт. Кыблага жүздөнүү. Кыблага жүздөнүү 3 түрдүү болот. Эгерде ошол Кабаны көрүп турган адам болсо, анда ошол Кабаны түз карап окуш керек болот. Эгерде андан башка адамдар ошонун жихадын,
башкача айтканда ошол тарапты каба тарапты карап окуусу милдеттүү болот. Эгерде кимде кимге бул нерсе белгилүү эмес болсо, өзү билбеген жерге барып калды, ал кишинин кыбла каякта экени билбей турган болсо, анда ал адам эмне кылат? Ал адам аракет ошол өзү аракет кылып дегенде ошол кыбла кээ бир далалаттарды пайдаланып, ошол кыбла бул жакта болсо керек, бул жакта болсо керек деп ошол иштихат кылып ошол жакты карап окуйт дейт. Макки дегенде ошо Меккеде болгон адам дейт да. Меккеде болгон деген адамдан максат бул ошол Кабаны көрүп турган адам Кабаны түп-түз карап алып, ошого жүздөнүп окуусу фарз болот дейт. Эгерде аны көрбөгөн адамдар, бирок ошол кыбла ошол тарапта экенин билген адамдар ошол тарапты карап окуйт дейт. Ошол тарапты карап окуганда 90 градуска туура келе турган болсо, ошол адамдын жүздөнүүсү кыблага, анда ал адамдын намазы дурус болуп эсептелинет. Анткени ошол түп-түз ошону табуу бардык эле учурда мүмкүн боло бербейт, Ошон үчүн ошол 90 градуска чейинки жерди ошол жүздөнгөн болсо, анда ошол Кабага жүздөөндө болот дагы, намазы дурус болуп эсептелине берет. ومن اشتبهت عليه القبلة لا يتحرى وعنده من يسأله ولا في الصحراء والسماء مصحية дейт. Эгерде кимде ким ошол кыбланын кай жакта экендигинден күмөн болуп кала турган болсо, жана ал адам күмөн болуп кала турган болсо, жана ал ошол адамдардан суроого, каякта кыбла каякта экендигин суроого мүмкүнчүлүгү бар болсо, ал адам өз алдынча эле изилдеп ушул жакта болсо керек деп окуганы туура эмес дейт. Антип окубайт. Ал адам ошол сураганга адамдар боло турган болсо, местный адамдар, ошолордон сурап, анан кыблага жүздөнүп окуусу керек дейт. وإذا عدم الدلائل والمخبر في الصحراء تحرى وصلى فلو تبين الخطأ فيها بنى ولو تبينه بعدها لا يعيد дейт. Эгерде бир адам ал ошол жерден кыбланы каякта экендиги жөнүндө кабар берген, же болбосо ал киши ошол сурай турган адам жок болуп кала турган болсо, ал аракет кылып ошол жакта кыбла болсо керек деп ошол жакты карап намазын окуй берет дейт. Эгерде ал намаз окуп жаткан учурда бирөө келип, сен кыбла бул жакта болчу деп кабар бере турган болсо, анда намаздын ичинде эле ошол жакты жүздөнүп намазын улай берет. Эгерде намаз бүткөндөн кийин бирөө келип, сен бул жакты карап окудуң, кыбла болсо тескерисинче бул жакта болчу десе, ал намазын кайтарып окуп бербейт дейт. Себеби ал колунан келишинче аракет кылды, жана намазын окуду. Андан кийин эгерде кыбла карама каршы жагында боло турган болсо дагы, ал киши кайрадан намазын окуп бербейт. Аш-шартул хамис ан-нiyya. 5-чи шарты болсо ниет кылуу дейт. Вахия ирадатус сала би калбихи. Ал деген ошол жүрөгү менен намаз окууну ниет кылуу дейт. Вал-лафзу суннатун. Оозу менен, тили менен ошону айтуу, мен бул намазды окуйм деп ниет кылуусу, бул сүннөт болот. Эгерде барып туруп эле жүрөгүндө ниети бар болчу, мисалы азыр 5 намазын окуйм деп барып туруп, жай намазга туруп, Аллаху акбар деп кирип кетсе дагы дурус дейт. Бирок ошону мен 5 намазын окуганга ниет кылдым деп айтуусу, бул сүннөт болот дейт. والمقتدي ينوي أصل الصلاة ومتابعة إمامه والاقتداء به ونحو ذلك дейт. Жана ошол уюп жаткан адам ошол намазды ниет кылат дейт. Януи аслы сала. Мисалы 5 намаз болчу, ошол 5 намаздын окуганга ниет кылдым деп ичинен, жүрөгүнөн болсун, же болбосо тили менен ошону ниет кылат дейт.
жана ошол имамга уюгандыгын ошол жүрөгү менен ниет кылат. Жүрөгү менен ошо имамга уюгандыгын жана кайсы намаз болсо ошол намазды ниет кылат дейт. Ошол 5 намазды дебей деле ошол убакытта кайсы намаз фарз боло турган болсо, ошол намазды дагы ниет кылып кое турган болсо, жүрөгү менен анда дагы жарай берет дейт. والأحوط مقارنة النية للتكبير فإن قدمها عليه صح وإن لم تبطل بقاطع. Эгерде жана ошол такбир айтып аткан учурда, такбир айтаардын алдында ниет кылуусу бул этияттык болуп эсептелинет дейт. Эгерде бирөө алыстан эле намаз дарат алды да, мечиттен мисалы дарат алды, даратканасынан, анан жолдон ошол ниет кылып келди, мисалы 5 намазы деди дагы, ниет кылып келип туруп эле сразу уюп кете турган болсо, же болбосо өз алдынча намаз окуп кете турган болсо деле жарай берет дейт. Эгерде ортосунда ошол ниет менен башка нерсе менен алектенбей турган болсо, намазга тиешеси жок, иш же бир башка сүйлөө менен алектенбей турган болсо, анда намазы дурус болот дейт. Бирок жакшысы кандай? Этияттыкка туура келгени бул ошол такбир айтаардын алдында ниет кылуусу бул этияттык болуп жакшы болуп эсептелинет дейт. Эгерде فإن قدمها عليه صح إن لم تبطل بالمقاطع بقاطع дейт. Эгерде андай кылбай деле эртерээк эле ниет кылып койду, жана мен айткандай, даратканадан чыгып баратып эле ниет кылып 5 намазын окуйм деп келатат, башка эчтеке менен алек болгон жок, бирөө менен сүйлөшкөн жок, башка нерсе менен намазга тиешеси жок эч нерсе менен алек болгон жок, келип туруп эле такбир айтып намазга кирип кете берсе дагы дурус болот. Ашарту садис такбиратул ихрам. Эң акыркы сырткы фарзы, 6-чы шарты бул намазга киришүү такбири. ويصح افتتاحه بالتكبير والتحليل والتسمية وكل اسم من أسماء الله تعالى. Намазга киришүү, жанагындай мисалы ла иляха иллаллах, же болбосо бисмилла, же болбосо Аллах Тааланын бардык Аллах Тааланын ысымдарынан бирөөсү менен айтып дагы намазга кирсе дурус болуп эсептелинет дейт. Ва би кавлихи Аллахумма, мисалы Аллахумма деп туруп, вала ясиху би кавлихи Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли, Аллахым мени кечир деп айта турган болсо, анда жарабайт дейт. Бул дуа болуп кетет да. Ал эми Аллахумма деп зикрун халис деп коет. Ошо дуа кылбай, Аллахумма деп, же болбосо бисмилла деп, же болбосо тахлил деп коет. Ла иляха иллаллах деген сыяктуу сөздөр менен такбиратул ихрамды кылса болот дейт. Намазга киришүү такбирине. Валау адракал имама ракиан факаббара лиррукуи сара муфтатихан дейт. Эгерде бир адам имамды рүкүү кылып аткан абалда кирген болсо, жана такбир айтып ошого кошулуп калган болсо, бул ошол намазга кошулду, толук кошулду болуп эсептелинет. Эгерде ага жетишпеген болсо, рүкүдөн туруп уже саждага кетип калган болсо, анда ошол биринчи рекетти кайрадан намаздын аягында имам салам бергенден кийин бир рекет окуп берүүсү керек болот дейт. Валау каббара кабла имамихи навиян лил иктида батала аслан дейт. Эгерде имам турат, имамдан мурда эле такбир айтып намазга киришип кеткен болсо, имамдан ашып эле, анда бул кишинин намазы намаз болуп эсептелбейт. Башкача айтканда, кайрадан ошол имам такбир айткандан кийин кайрадан такбир айтып имамга кошулуусу важип болот. Вал афдалу муқаранатул имам фит такбир ва тааххуру фит таслим. Жакшысы дейт, бул ошол имам такбир айтканда Аллаху акбар деп, анда ошол артынан эле
Аллаху акбар деп имамга кошулуусу бул жакшыраак дейт. Ал эми бул китепте айтып атат, салам аягында салам берет го, ошондо имамдан кечирээк айтуусу жакшыраак дейт. А бирок туурасы кандай? Экөөндө тең, мейли башында кирип аткан такбиратул ихрам болсун, же болбосо аягындагы салам берип намазды бүтүрүү болсун, баарында имамдын артынан эле кылуусу, кечиктирбей имамдын артынан кылуусу, айтуусу бул ушул жакшыраак болуп эсептелинет. ويرفع يديه مقارنا للتكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمة أذنيه ولا يفرج أصابعه وكذا الرفع في القنوت وتكبيرة العيدين الزوائد. Жана такбир айтып жаткан учурда, Аллаху акбар деп айтып жаткан учурда колду кулактын жумшактарына чейин көтөрүүсү бул сүннөт болуп эсептелинет. Кулактын жумшагына чейин көтөрүүсү бул сүннөт болуп эсептелинет. Ал эми жумшагына тийгизүүсү эркектерге бул мустахаб болуп эсептелинет. Жана ушундай кылып жаткан абалда колдун манжаларын жайбайт дейт, мынтип көп ачпайт дейт. Жана мынтип жумуп да албайт дейт. Кол ошол өзүнүн абалында эле калтырып, кулагынын жумшагына чейин тийгизип, такбир айтып намазга киришет дейт. Ушул сыяктуу эле кунут намазында кол көтөрүп такбир айтабыз го, ошол учурда дагы же болбосо айт намазындагы такбирлерде дагы колду ушундай абалда көтөрөбүз дейт. Колду жайып албайбыз манжаларын дейт. Кандай абалда болсо, өзүнүн абалында эле калтырып колду көтөрөбүз дейт. Ал эми аял болсо көкүрөгүнүн тушуна чейин колун көтөрөт дейт. Эркектер менен аялдардын намазы кээ бир жерлерден айырмаланат. Жана такбиратул ихрам эң башында Аллаху акбар деп намазга киришүүдө эле колун көтөрөт. Андан башка такбирлерде, рукуга же болбосо саждага кетип аткан такбирлерде колун көтөрбөйт дейт. Васуннату қиямул имам вал қаум инда қаулил муаззин хайя аля ссала. Хайя аля ссала деп айткан учурда, комат айтып атканда, хайя аля ссала деп айткан учурда имам дагы, анын артындагы жамаат дагы туруусу сүннөт болуп эсептелинет дейт. Юкаббирул имам инда қаулихи қад қаматис ссала. Жана имам комат айтып аткан киши қад қаматис ссала деп айткан учурда имам такбир айтып намазды баштайт дейт. Ушун менен бүгүн намаздын сырткы фарздары, шарттары тууралуу бүттүк иншалла. Кийинки сабакта намаздын ички фарздарын окуйбуз. Ушун менен бүгүн сабакты токтотобуз. Бүгүнкү сабак тууралуу суроолор болот.